Ана мен барсам дагы көп барам детсадка, мен путумду чечип кирем. Ноокаттын жийде бурак делген мектепке чейинки билим берүү мекемесинин жетекчиси бүгүн жумушун токтотуп, журналисттерге маалымат жыйынга келди. Буга себеп бакчага негизсиз текшерүүлөрдүн көп болуп кеткендигин айтат. Тагыраагы райондук санитардык жана эпидемиологиялык ишканасындагы Райхан Маматалиева деген кызматкер бакчага дээрлик ай сайын барып көзөмөлгө алат. Акыркы жолкусунда бакчанын ажатканасына хлор аз себилген деген жүйө менен акча талап кылыптыр. Ошол 7-6 март күнү 4-4:30 чамасында барганда ошол сан китепчелер менен тамак аштын декларацияларын алып, эртең ноокатка барасың деди. А болуптур дедим мен. Анан ошондо айтты, акчала бар деп. Штраф болсо керек эми, штрафка десе керек деп, анан кызматкерлер менен макулдашып бардым. Барсам 7000 сом акча сурады. Кемчилдиктерибизди ошол жерде айтпайт бизге. Ошол жерде акт жазбайт. Бакча жетекчиси кошумчалагандай, санэпидстанциядан жыл башынан бери эле 9 жолу текшерүү жүрдү. Бирок мекеме адиси бул маалыматтарды четке какты. Билдиришинче, текшерүү жылына пландык негизде 1 же 2 жолу жүргүзүлөт. Эгерде арыз түшсө, күтүүсүз текшерилет. Ошондой болсо да, жийде бурак бакчасы акыркы жолу 2016 жылдын 24 февралында көзөмөлгө алынган дейт. 2 жыл дегенде быйыл мартта текшерилип, бакчада тамак аш коопсуздугу сакталбаган болуп чыгыптыр. Ошол бакчада балдар тамактанып азык-түлүк продуктыларды мындай сертификаты деп коет элек, мурда азыр декларациясы деп коебуз. Балдар жеп аткан продуктылардын коопсуздугун тастыктоочу декларациялары жок. Балдар ичип аткан ошол жеген тамагынын калориясы бизге талапка жооп берген жок. Ошентип бир айдан бери аягына чыкпаган эки тараптын чырдашуусу айылдык кеңеш депутаттарын дагы тынчсыздандырууда. Депутаттар ушунун арты менен элдин ортосундагы ынтымакка доо кетпей, биримдик гана болсо деп тилешүүдө. Ошон үчүн бул жагдайды укук коргоо органдары көзөмөлгө алып, акыйкат чечим чыкса дешти. Мени талап кылам, мен мыйзамды талап кылам. Мен бул тараптагы эмесмин, сез тараптагы эмесмин. Мен как депутат катары мыйзам болсун. Бул мыйзамсыз болсо бул жооп берсин. Сестин кызматкери мыйзамсыз болсо жооп берсин. Маселе Ноокат райондук прокуратурасына жетип иликтөө жүргөн. Жыйынтыгында прокуратура санэпид кызматкери Райхан Маматалиевага чара көрүү же кызматынан бошотуу чечимин чыгарган. А бирок Маматалиева бул чечимге макул эмес. Ошондуктан Билим берүү министрлиги менен Ош облустук прокуратурасына кайрылды. Нуржамал Баргыбаева, Арген Калыбек уулу, Ынтымак.